Kıyamet günü Allah Taala'nın aslına barıp esep berip turgan günden korktular. Al günü her bir adam özünün jasagan amalına jaraşa je sыйлыгын je жазасын алат. Wa hum la yuzlamun, аларга эч zulum кылынбайт. Başımız birigip, ынтымакта, достукта мекенибизге чыгалы. Din meydanının iş düzesinin açılığında bel baylaydı. Ушул иш-чаранын башында турган Урматовуз Бөкевич, облустун казыбыз Нематулла Ажы Жээнбековго, жалпы уюштуруучуларга, шаар башчыбыз Элисбек Абжаевичтин атынан ыраазычылык билдирип кетем. Алымдар пайгамбарлардын мураскорлору, пайгамбарлар мурас катары алтын, күмүш ташташкан эмес. Алардын калтырган жалгыз мурасы илим болуп эсептелет. Ошондуктан ким аны алууга умтулса, чоң ийгиликке жетишет деп айтылат. Дал ушул пайгамбарлардын мураскорлору болгон биздин аалымдарыбыз алган илимин, билимин инсандарга туура жеткирип, элибизди ыйманга, ынтымак жана биримдикке чакырып келишүүдө. Мындан сырткары азыр билесиздер, ар кандай терс багытта бараткан диний агымдарда абдан көп. Мына ошол диний агымдарга, террордук уюмдарга жарандарыбыздын азгырылып калышынын алдын алууда да сиздердин эмгегиңиздер жебегейсиз. Ал эми мына шаарыбыз жөнүндө айта турган болсок, Жалал Абад шаарынын мэриясы облустук казыят менен шаарыбыздын хатибияты менен абдан тыгыз мамиледе иш алып барып келүүдө. Анын арты менен бир катар ийгиликтүү иштер да жасалды десем жаңылышпайт. Мына президентибиздин жарлыктарына ылайык ысырап кошулукка жол бербөө жаатында, мына көрүнүштөрдө эстелик орнотуунун шарттары, шаарыбызда болуп жаткан жол тыгындарын жоюу, тазалык жана башка иштерде чогуу иштерди жүргүзүп биргеликте иш алып келип жатабыз.